Ар бир адам өсүп өнүккөндү каалайт. Бирок окуу курстарга барыш үчүн каражат жетпей калышы мүмкүн. Азыркы убакытта бекер курстарга баруу үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ала тоо аянты, Элбирс имараты. Бул жерде тигүү, дизайн, компьютер жана бухгалтерия курстары ачык. Окуу убакыты 3 айга чейин узап кетиши мүмкүн. Каалаган тармакта өсүп, иш таап аласыз. Бул жерде 30га жакын ар түрдүү курстар ачылган. Керектүү билим алуу үчүн жумушсуз экендигиңизди далилдешиңиз керек. Совет жана Киев көчөлөрүнүн кесилиши. Бул имаратта тил сүйүүчүлөр үчүн баардык шарттар бар. Англис, немис, түрк жана башка 10 тилди кыска убакыттын ичинде квалификациялдуу адистерден үйрөнсөңүз болот. Окуу аяктап, экзамендерди тапшыргандан соң сертификат колуңузга тапшырылат. Во-первых, имеющие городскую прописку. Шаар ичинде катталган жарандар келе алышат. Бул биздин шартыбыз. 18 жаштан 55 жашка чейинки адамдар бекер кошумча билим алууга укуктуу. Документтерден паспорт жана каттоосу бар болсо, диплом, жок болсо орто мектептин бүтүрдү деген аттестат алып келсе болот. Жана сөзсүз түрдө соцфонддо катталбашы керек, себеби биз аны текшеребиз. В соцфонде, потому что будет проверяться обязательно департаментом занятости. Үчүнчү кичи районда жайгашкан корей жана англис тилин FAK борборунда үйрөнө аласыздар. Да, мне вот не хватает именно того, как это встраивается в вашу позицию. Напомню, вашу позицию, вашу рамку, да, с которой вы заходите. Өзүңүзгө ишенбей, башка адамдар менен сүйлөшүүдө өзүңүздү жоготуп калсаңыз, чечендик өнөр курстарына бара аласыз. Ар бир университетте студент же 18 жаштан улуу болгон адамдарга Бишкек шаарынын мектептеринде окуучулар үчүн бекер курстарга катыша аласыз. Мындан тышкары, жакшы натыйжаларды көрсөткөн окуучулар кызыктуу таймаштарга катышып, чет өлкөлөргө барып келсе болот. Сөзсүз түрдө бекер. Биздин университетте чечен өнөр курстары бар. Алар орус жана кыргыз тилинде. Алар бекер. Аларга баары келип катышса болот. Мен да ошондой курстарга катышкам. Алар мага абдан азыр окуумда таасир берип атат. Келгиле, катышкыла. Бул жерде оюңузду так жеткирүүнү, көп адамдын алдында сүйлөөнү үйрөтөт. Чындыгында каалаган адам 1000 мүмкүнчүлүк табат эмеспи? Сизге да ийгиликтерди каалайбыз.